Кыргызстандагы кыз келиндерге карата жасалган зордук зомбулук азайбай келет. Үй бүлөдөгү зомбулукка кабылгандардын басымдуу бөлүгү аймактарда катталгандыктан, Жогорку Кеңештин депутаты Венера Райымбачаева Ички иштер министрлигинин жерлердеги участкалык милициясы бул ишти алдын албай жатканына нааразычылыгын билдирди. Жолдошунун колунан кордук көрүп каза болгон жараныбыз боюнча. Алмаз Акунжанович, ал кызыбыз өзү байкуш сүйлөй албай, биринчи группа майыптыгы бар эле. Биздин МВД Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мындан мыкачы адамдарды алдын ала карабай кайсыл жакты карап отурушат. Эмне үчүн биздин жарандарыбыз азыр МВДге кайрылбай, ошо арыздарды ошо ОКМКга арыздандырып атышат. Бул деген бир көрүнүш да. Биздин жарандарыбыз уже МВД кызматкерлерге таптакыр уже ишенбей калды. Биз МВДнын кызматкерлерине айлыктарын да көтөрдүк, мындан ары да көтөрүп берели деп жатабыз. Бирок мындай иштесе, анда билбейм, бул эмне, кайсы жака биз барабыз, Алмаз Акунжанович. Анда биздин УКМК кызматкерлерин эле көбөйтүшүбүз керек. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда өлкөнүн чек арасын сактайм деп жабыр тарткан аскерлерге мамлекет жардамын үзгүлтүксүз көрсөтүп турушу керек. Орун алган окуядан кийин мамлекет өз учурунда колдоосун көрсөткөнү менен айрымдары саламаттыгын калыбына келтириш үчүн дарылануусун улантууда. Бул маселеге эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков токтолуп, бийликти буга көңүл бурууга чакырды. Жаратылып болгондорго убагында бир жол берчи жардам берилди, бир-эки жолу бир чоң суммалар берилди окшойт. Бирок арасында жумуштан чыгып калгандар бар, ден соолугуна байланыштуу. Мурда 50 000, 60 000 айлык алгандар азыр 12 000 пособия менен жашап атат, пенсия менен. Бул бир. Экинчиден, алар улам операция болуп туруш керек. Операция болгондо мамлекеттик шифаканалар кыла албаган операцияларды жеке менчик клиникалар кылат экен. Ал жерде абдан кымбат акчалар төлөп атыптыр. Балдары контракт окугандар бар экен. Кайра жумушка барайын десе кабыл албайт. Ошолорду бир кайрадан жумушка орноштуруп, бир жагынан жардам берип көзөмөлдөп турбасак, алар да абдан кыйналып атыптыр. Депутат Марлен Маматалиев мамлекеттик банктарды сынга алып, реформанын жыйынтыгы байкалбай жатканын билдирди. Эл өкүлү себебин өткөн жылы бардык банктарда заманбап технологияларды киргизүү тапшырмасы берилгени менен, мамлекеттик банктарда бул сезилерлик эместиги менен түшүндүрдү. Нацбанк толук түрдө ал тапшырманы аткарды, чыгарды, тийиштүү өзүнүн положенияларын өзгөрттү, методичкаларды чыгарып банктарга берди да. Аны эмне кылды? Аны мамлекеттик эмес, жөнөкөй жеке банктар атын атап эле коюн, бир жакшынакай кылып алып иштетип, бүгүнкү күндө номер один болуп чыгып кетти да. Мына бүгүнкү күнү интерфейсти эле карап көрсөңүз, башын эле бир кылым артка кетип калгандай да, бир поколение артка кетип калгандай. Төлөйүн десеңиз, жанагындай QR код менен даже төлөй албайсыз. Азыркы күндө современный бир коомдук транспортты жол болсом соода борборлоруна жана башкаларында төлөйүн десеңиз, бир топ проблема бар. Ал эле эмес, башка мамлекетке акчаңды котороюн десең дагы, которуу өтө татаал. Ошондой эле бир катар эл өкүлдөрү мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдардын тамак ашын каржылоону мурункудай жергиликтүү бюджеттен кароону белгилеп, буга улай мектептеги окуучуларды ысык тамак менен камсыздоо зарылдыгына токтолушту. Ысык тамак окуучуларга берилиш керек. Себеби алар ар кандай шарттарда сабакка жолго чыгат. Мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жок. Ошону сөзсүз эске алышыбыз керек. Ал окуучуларга билим алуусуна мындайча айтканда кичине болсо дагы окуучулардын ошол кызыгуусуна шарт түзүлүп аткан окуу билим алууга. Себеби тамак жебей, баш ооруп же ачкадан отурган окуучу билим алуусу кыйын, тамак менен жеп көңүлү жай баракат билим алган окуучунун айырмасы чоң. Региондорго барганда айтышып атат, жана акча чогултуу арты жакшы болбой атат. Жана 18 сом. Ушуну бир карап туруп чечип салбайбыкчы, балдар келечектейбиз. Мектептеги берген тамак аштарды, бала бакчадагылардын баарын азыр бюджетте өткөндө Акылбек Үчөнбекович алып келгенде айтты. Профицит менен чыгып атат, ушуларга жумшабайбыкчы ушул акчаларды. Ошондой эле парламентарийлер тарабынан бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Акылай Маратова, Эрлан Кадырбеков, Нью ТВ.